Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев 26 январда Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапар менен келди. Манас эл аралык аэропортуна Өзбекстандын лидерин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тосуп алды. Флагштокторго эки өлкөнүн желектери илинип, килем төшөлүп, аны бойлото ардактуу кароол тизилди. Мамлекет башчылары жана алардын жубайлары кыргыз артисттеринин коштоосундагы концерттик программаны көрүштү. Өлкө лидерлери мамлекеттик сапардын алкагында бүгүн 27 январда тар жана кеңири курамда эки тарапты кызыктырган маселелердин кенен топтомун жана эки тараптуу кызматташууну мындан ары тереңдетүүнүн келечегин талкуулашат. Бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлат. Кыргызстан-Өзбекстан бизнес форумун ачууда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров биз Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевдун Кыргыз Республикасына болгон мамлекеттик сапарына өзгөчө маани беребиз жана бул сапарды тарыхый сапар деп баалайбыз деп билдирди. Иш-чарага Өзбекстан Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Сардор Мурзаков катышты. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында өлкөдө өндүрүштүк индустриалдык зоналарды, жогорку технологиялар паркын жана эркин экономикалык аймактарды колдоо инструменттери ырааттуу түрдө кеңейтилүүдө. Анын айтымында, учурда өлкөдө өзбек капиталынын катышуусунда 60 ишкана иштеп жатат. Анын 22си биргелешкен ишканалар, 38 өзбек капиталынын толук катышуусу менен иш алып барууда. Министрлер кабинетинин башчысы кошумчалагандай, өткөн жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча эки мамлекет ортосундагы товар жүгүртүү 543,2 миллион АКШ долларын түзүп, 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 21%га өскөн. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, мамлекеттик сапар алкагында Кыргыз Республикасында автомобиль жана коммерциялык техниканы өндүрүүнү уюштуруу боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюу пландалууда. Шавкат Мирзиёев Ата-Бейит мемориалдык комплексине барды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында 26 январда Ата-Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барды. Ал 1916 жылы каргашалуу окуялардын натыйжасында каза болгондордун эстелигине гүл чамбар койду. Иш-чарада өзбек лидерин министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров коштоп жүрдү. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери кармалды. УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын кызматкери тарабынан кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана республикалык бюджетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирген документтерди жасалмалоо фактысы аныкталды. Мамлекеттик салык кызматынын кызмат адамы жасалма документтерди жасап, Кыргыз Республикасынын бир жаранын жеке ишкер катары салык органдарына жасалма түрдө каттоодон өткөрүп, андан кийин анын атынан көмүскө экономикалык иштерди аткарып жүргөн. Жыйынтыгында республикалык бюджетке келтирилген зыян болжол менен 52 миллион 870 миң сомду түзөт. Кыргызстанга өткөн жылдын 11 айында 2,7 миллиард доллар которулган. 2022 жылдын 11 айында Кыргызстанга акча которуулардын көлөмү 2 миллиард 700 миллион долларды түздү. Бул тууралуу Улуттук банктын төлөм системасы башкармалыгынын башчысы Айбек Султаналиев онлайн брифингде билдирди. Анын айтымында, көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8,8%га өстү. Кыргызстанга эң көп Россиядан акча которулган. Алсак 2022 жылдын 11 айында 2 миллиард 600 миллион доллар которуу системалар аркылуу эсеп ачпастан келген. Экинчи орунда АКШ ээлеп, өлкөгө 11 айда 50 миллион доллардан ашык акча которулса, Түркия 3-чү орунда 11 миллион доллардан ашык акча которулган деди. Go-Bus автобустары Кыргызстандан Өзбекстандын 4 шаарына каттай баштайт. Go-Bus автобустары Кыргызстандан Өзбекстандын Фергана, Андижан, Ташкент жана Наманган шаарларына каттай баштайт. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун вице-президенти Кайрат Итибаев кабар агенттигине маек берип жатып билдирди. Анын айтымында, бул долбоор алдыдагы жайкы туристтик сезондо ишке киргизүү пландалып жатат. Биринчи этабында Ош аэропортунан Кыргыз-Өзбек чек арасындагы достук өткөрүү пунктуна чейин Go-Bus унаа каттамын ишке киргизилип, экинчи этапта
тарапта каттамдардын географиясын Фергана, Анжиян, Ташкент жана Наманган шаарларына чейин кеңейтилерин билдирди. Муну менен катар ал туризм жаатында Кыргызстан менен Өзбекстандын кызматташтыгын алдыга жылдыруу үчүн фонд тарабынан коңшу өлкөнүн профессионалдык спорттук уюмдарына Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги Тосор International Sports Заманбап спорт базасына спортчулар үчүн окуу машыгуу жыйындарын өткөрүп туруу сунушталганын кошумчалады. Борбордо быйыл Ысык көл облусунун Жети Өгүз районундагы Тосор айылында 72 гектар аянтка куруу пландалууда. Мындан тышкары фонддун вице-президенти белгилегендей, Өзбекстандан келген туристтер үчүн Кыргызстандын өзбектер арасында суроо талап чоң болгон 10 кооз жеринде бирдиктүү программа түзүү пландалууда. Ысык көл облусунда күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бүгүн 27 январда таңкы саат 6:10 Ысык көл облусунда күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын сейсмология институтунан билдирди. Маалыматка ылайык, жер титирөөнүн очогу Каракол айылынан батышка карай 6 км, Карасай айылынан түштүк батышка карай 45 км, Кажы Сай айылынан түштүк чыгышка карай 73 км, Каракол шаарынан түштүк батышка карай 140 жана Бишкек шаарынан түштүк батышка карай 275 км аралыкта жайгашкан. Жердин силкинүүсү Каракол айылында 5 балл, Карасай айылында 3,5 балл, Каракол шаарында 3 балл, Кажы Сай айылында 3 балга чейин сезилген. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы жаштар арасындагы Азия кубогунун 2023-жылкы финалдык баскычына даярданууну улантууда. Учурда Кыргызстандын курамасы Түркияда машыгуу сборлорун өткөрүүдө. 26 январда Кыргызстан курамасы машыгуу сборундагы биринчи контролдук беттешин өткөрдү. Атаандаш Ирактын жаштар курамасы болду. Ал дагы Азия кубогунун финалдык баскычында ойнойт.